Саламатсыңар балдар. Саламатсыңбы Темирхан? Амина, саламатсыңбы? Данияр, саламатсыңбы? Рамазан. Калган балдарды да күтүп туралык. Арсен, баары кошулсун сабакка, Амир, саламатсыңбы? Дагы бир жолу саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Сабакка даярсыңарбы? Сабакка даяр болсоңор, баштайбыз балдар. Дептериңерди алып, адабият дептериңерди бүгүнкү числону жазып, сабактын темасын жазгыла. Китеп, дептер, сөздүк дептериңердин баардыгын даярдап алдыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы эр төштүк кенже эпосу. Жакшы, Амир. Даяр болсоңор анда. Өткөн сабакта биз силер менен элдик ооз эки чыгармачылык боюнча сүйлөшкөнбүз, балдар. Бүгүн эр төштүк кенже эпосу боюнча өтөбүз. Элдик ооз эки чыгармачылык канча топко бөлүнөт дедик эле? Алар кандай эле, балдар? Канча топко бөлүнөт элдик ооз эки чыгармачылык? Кутман, эки беле кандай болуп бөлүнөт дедик эле? Элдик ооз эки чыгармачылык. Мисалы үчүн, эпостор кайсы текке кирет дедик эле? 3 топко бөлүнөт дегенбиз, балдар. Биринчи топ эпикалык тек, экинчи дидактикалык тек, үчүнчү лирикалык тек дегенбиз. Эпикалык тектерге эпостор кирет дегенбиз, жомоктор, дастандар, уламыштар, легендалар кирет дегенбиз. Ошол эпикалык текке кирген эпостордун бири бул эр төштүк кенже эпосу. Бүгүнкү өтө турган темабыз, балдар. Эр төштүк жөнүндө мурда уктуңар беле, балдар? Эр төштүк деген ким экен? Бүгүнкү сабакта эмне кылабыз, балдар? Кана көркөм чыгармалар аркылуу кыргыз адабиятына болгон кызыгуубузду арттырабыз. Жаңы теманы өздөштүрөбүз. Мисалдар аркылуу бышыктайбыз. Жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, кебибизде колдонобуз. Туура, так айтууга көнүгөбүз. Ой жүгүртөбүз, тилибизди жатыктырабыз. Темага байланыштуу тапшырмаларды аткарабыз, балдар. Кириш сөз кана баарыбыз чогуу окуйбуз. Эр төштүк кыргыз элинин баатырдык дастаны. Кыргыз дастандарынын эң байыркыларынан. Бул дастандын баш каарманы төштүктүн Манас жомогунда да учурашынан байкалат. Эр төштүк түбөндүк татарларда, казактарда, Азербайжанда, Алтайда жашаган элдерде да айтылат. Бирок аларда кара сөз түрүндөгү чакан жөө-жомок катары белгилүү. Ал кыргызда гана монументтүү баатырдык ыр дастанга өсүп жеткен. Дастандын сюжетин
төштүктүн карды күч менен кармашып, 7 жыл жер алдына түшүп кетишин, ал жерде укмуштуу касиеттерге эгедер жардамчыларды таап, бир катар айбанаттар менен дос болушун жана түрдүү душмандарды жеңип, жер үстүндөгү акылман аялы Кенжекеге келишин баяндаган окуялар түзөт дейт. Кана Эртөштүк эмне жөнүндө деп атат? Бул баатырдык дастан деп атат, Булар эң байыркылардан деп атат. Байыркы деген древний, древний эпос кыргызы. Бул дастандын баш каарманы Төштүк болот экен. Главный герой это Төштүк. Кыргыздардан башка кайсы элдерде да бар экен? Татарларда, казактарда, Азербайжандарда, Алтайда жашаган элдерде да Төштүк эпосу бар экен. Бирок аларда көлөмү кичинекей, жомок сыяктуу кара сөз түрүндө экен. Ал эми кыргыздарда болсо ыр түрүндөгү баатырдык дастанга, ыр дастанга өсүп жеткен дейт. Ал эң негизги баш каарманы Төштүктүн карды күч менен кармашып, 7 жыл жердин астында жүрүп, анан бардык душмандарын жеңип, анан кайра үйүнө кайтып келгенин ушул Төштүктүн сюжети. Анын аялы ким экен? Кенжеке деген аялына кайтып келет. Ошол тууралуу болот экен. Мисалы үчүн мынакей, бул жерде китеби бар орус тилинде. Силер кызыксаңар, мисалы үчүн интернеттен ушул китепти таап, орус тилинде, кыргыз тилинде да окусаңар болот. Мына бул жерде Төштүк агаларын издеп тоодо жүргөнү, бул жерде Жезкемпир менен кармашы, бул жерде дагы мынакей Жезкемпирге жолукканы, анан бул жерде Төштүктүн бир туугандарын, анын 9 агасы болот экен, бир туугандарын таап, үйүнө кайтып келаткандагы сүрөттөр экен, Түшүндүңөрбү балдар? Интернеттен издесеңер, Эртөштүктүн китебин таап, орус тилинде, кыргыз тилинде окусаңар болот. Мынакей бул Эртөштүк деп орус тилиндеги китеби. Мындай кыргызча китеби да бар. Кызыксаңар, таап окугула балдар. Азыр болсо ошол Эртөштүк эпосунан үзүндү анимациялык мультфильм көрөлү, үзүндү. Бул мына Желмогуз менен кармашы Эртөштүктүн. Монтип жер жарылып, Эртөштүк жердин астына түшүп кетет. Мына бул Эртөштүк. Чал куйрук акылдуу аты болот, Можно опустить на приглашение? Бул жерде эмне болду? Эртөштүк Желмогуз менен кармашып, жердин астына түшүп кетти. Мун кыскача ушундай үзүндү. Азыр болсо ушул эпос боюнча үзүндү окуйбуз. Ага чейин жаңы сөздөр менен таанышабыз, жаңы сөздөрдү билип алалы. Азыр сөздүк дептериңерди ачып, сөздүк открыли словарный тетрадь. Сөздөрдү жазабыз, жаңы сөздөрдү. Кар жайып калганда, сан жылкылуу сарыбай, жан эти менен тең, ичинен кара кан өтүп, чук терек,
Öjök kan ketip, kolomto, kamdanat, attap tondop uzattı. Çal kuyrukka til bütüp. Дептериңерди алдыңар балдар. Сөздүк дептериңерди алып, сөздөрдү жазып алгыла, жаңы сөздөрдү. Бул сөздөрдү жаттайсыңар. Каржайып калганда кандай которулат экен? Когда постарел. Санжылкылуу Сарыбай. Зажиточный Сарыбай. Жан эти менен тең. Дорогой сердцу. Ичинен караккан өтүп. С трудом, с горечью. Чук терек. Название местности. Өжөк кан кетип, иссякая кровью. Коломто. Очаг для приготовления пищи. Камданат. Готовится. Аттап тондоп узатты. Проводила, снарядив всем необходимым. Чал куйрукка тил бүтүп. Вдруг заговорил чалкуйрук человеческим голосом. Бул сөздөрдү азыр жазып алгыла. Сөздүк дептерге жазып алгыла. Ошол текстти окуйбуз. Бул сөздөрдү текстте кездештиребиз. Ошон үчүн сөздөрдү эстеп калганга аракет кылгыла. Бүттүңөрбү балдар? Жазып алдыңарбы? Султан жок дейт. Жазгыла. Эгерим оба дейт. Кана? Алиер жазып бүттүр. Наиля жазып бүттү. Анда мындан ары улантабыз. Амир бүтүптүр. Жакшы азаматсыңар балдар. Сөздүк дептериңер дайыма жаныңарда болсун. Сөздүктү дайыма жазып турабыз. Эми эртөштүк жөнүндө бир аз үзүндү окуйлу. Бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Балдар, мени менен чогуу окугула. Кебесто деген жерде, кең Кыпчак элинде, Элеман деген абышка жашаптыр. Буга чейин 9 уулду болсо да, алары акылсыз чыгып, мал артынан кетишип, тентип жоголушат. Башына карлык келип, каржайып калганда, 9 уулдун кенжеси эр төштүк төрөлөт. Төштүк төрөлгөндө эле тынчыгат. Жоголгон агаларынын дайынын угуп, аларды ар кай жерден чогултуп келип, үйлөп жайлап, мал жанын бөлүп берет. Өзү да Санжылкылуу Сарыбайдын кенжеси, 9 кыздын эркеси Кенжекеге үйлөнөт. Кенжеке акылы арткан, ай чырайлуу кыз экен. Төштүккө барарда атасынан касиеттүү саканы, чайынги тонду, чал куйрук сындуу атын жана төштүктүн жаңы катылган өгөөнү сурайт. Анткени алар келечекте төштүккө керек болорун алдын ала билет. Булар жан эти менен тең. Сарыбай бербеймин деп айта албай, ичинен кара кан өтүп, аргасыз сурагандарын берет. Тоюн тойлотуп, кыз оюнун ойнотуп, Кенжекени аттап тондоп күйөөгө узатат. Жолдо келе жатышса, атайын аңдып жүргөн желмогуз кемпир чук теректин боюнда аккан суу менен кошо өпкө болуп агып келип, Элеманды кармап алып, кыйнап, баласы төштүктү сурайт. Өпкөсүнөн өжөк кан кеткен Элеман акыры кемпирдин кыйноосуна чыдай албай, төштүктүн жаны катылган өгөөнү унутуп, коломтонун түбүнө таштап кетүүгө убада берет. Ошондо келип, алактап шашып, акылы качып, келини Кенжекеден болот өгөөнү алдап сурап алат. Айланайын келиним, дейт абышка. Кара жаак булдурсунумдун башы чыгып кетиптир. Ошону бекитип алайын, өгөөнү берип тур. Кенжеке кайнатасына бербеймин деп айта албай алып берет. Касиеттүү өгөөдө төштүктүн жаны катылган экен. Эртеси күнү таң эртеңден турган абышка элди шаштырып көчүрүп жөнөйт. Өгөөнү болсо унутмуш болуп, коломтонун күлүнө көмүп коет. Көмүп кетет. Калың Кыпчак элине аман-эсен жетишет. Эртеси күнү Кудай урган чал
Өгөнү унутуп калыптырмын. Ошону алып кел деп уулуна калпайтып ыйлайт. Төштүк өгөнү алып келүүгө камданат. Ошентип акылдуу аял Кенжеке Саканын чайынги тондун, чал куйрук аттын, гүлазык салынган кол башындай ак баштыктын, нар кескен кылычтын өзгөчө касиеттерин айтып, алар менен аттап тондоп төштүктү, өгөнү алып келгенге узатты. Жолдо келе жатканда адамдан эстүү жаны бар чал куйрукка тил бүтүп, төштүккө желмоуз кемпирди кантип алдоонун жолун үйрөтөт. Бул Эртөштүк эпосунун үзүндө эле балдар. Кийинки сабактарда да кийинки бөлүмдөрүн улантабыз. Азыр ушул биринчи бөлүмү. Кана эмне жөнүндө экен? Эртөштүк кимдин баласы экен? Кебесто жердеги Кыпчак элинде, Кыпчак деген эл болгон экен. Элеман деген абышканын баласы экен. Ал абышка Элеманга чейин эмне болуптур? 9 уулду болуптур. 9 уулу бар экен. Алар акылсыз чыгып дейт. Анан кийин эмне кылыптыр? Мал артынан кетишип, тоолорго мал арты менен кетип, ошол бойдон тентип жоголуп кетишкен экен, Башына карлык келип, кар жайып карыганда дейт, Элеман карып калганда анан Кудайдан тилеп дагы уулду болот экен. Эң кичүү уулу ал Эртөштүк, Эртөштүк төрөлөт экен. Эртөштүк төрөлгөндө эле кандай болуп төрөлөт дейт балдар? Акылдуу, тың чыгат экен, Анан жоголгон агаларынын дайынын угуп, аларды эмне кылып, чогултуп келип дейт, агаларын таап издеп. Анан аларды үйлөп жайлап, анан кийин эмне кылат экен? Жардам берип, мал жанын бөлүп берип, агалары таап келет экен. Өзү болсо сан жылкылуу бай, зажиточный Сарыбай деп атат, Кенжеси кызы, Сарыбай деген байдын кызы Кенжекеге үйлөнөт экен, женится да, на Кенжеке. Кенжеке болсо кандай кыз экен? Абдан акылдуу, ай чырайлуу деген бул абдан сулуу кыз экен, Анан Кенжекени алып үйлөнөт экен. Анан Кенжеке атасынан, Сарыбайдан дагы кетип бара жатканда Саканы сурайт экен. Сака деген эмне эле? Ал чоң чүкөнү сака дейт, кыргыздарда. Тон деген это как шуба, чайынги тонду. Чал куйрук сындуу аттын аты Чал куйрук деген атты сурайт экен. Анан төштүктүн жаны катылган өгө. Менде сакалар бар дейт Даниэль, туура. Сакалар чүкөдөн чоңураак болот, ошо. Чүкөдөн чоңураак сакаларды айтабыз, Анан кийин төштүктүн жаны катылган өгөнү сурайт экен, Өгө деген бул напильник деп коет. Сарыбай бербеймин деп айта албай дейт. Кызына бербеймин деп айта албай, анан кызынын сураганын берет экен, Сарыбай Кенжекеге. Кенжекеге Саканы берет экен, чайынги тонду берет экен, Чал куйрук деген атын берет экен, анан өгөнү берет экен. Анан тоюн тойлотуп, кыз оюнун ойнотуп, Кенжекени аттап тондоп күйөөгө узатат дейт. Анан кийин кызын эмне кылат экен? Той берип, кыз оюндарын өткөрүп, илгерки када салтта кыздарды күйөөгө узатаарда эмне кылган? Кыз оюндарын ойнотушкан. Кенжекени күйөөгө узатат экен атасы Сарыбай. Жолдо келе жатышса, атайын аңдып жүргөн желмоуз кемпир чук теректин боюнда аккан суу менен кошо өпкө болуп агып келип, Элеманды кармап алып, кыйнап, баласы төштүктү сурайт дейт. Анан ал тойдон келатса, кемпир эмне болуп? Эмне өпкө болуп дейт, өпкө. Өпкө деген это легкие. Өпкөгө айланып өзү. Анан кийин сууга агып келип, акырын төштүктүн атасы Элеманды кармап алып, кыйнайт экен. Сен балаң кайда? деп төштүктү сурайт дейт, кыйнап. Өпкөсү өжөк кан кеткен Элеман акыры кемпирдин кыйноосуна чыдай албай дейт. Төштүктүн жаны катылган өгөнү унутуп,
коломтонун түбүнө таштап кетүүгө убада берет дейт. Ал төштүктүн жаны каякта сатылган экен? Жанагы кенжеке атасынан сурап алган өгөөдө. Душа. Төштүк спрятана где? Вот напильнике, да, өгөөдө. Анан каякта? Төштүк кайда деп атасынан сурап, анан төштүктүн жаны катылган. Өгөнү унутуп, коломтонун түбүнө таштап кетүүгө убада берет. Атасы болсо кемпирдин кыйнаганына чыдабай, анан өгөнү эмне кылат экен? Таштап кетүүгө убада берет экен. Обещает оставить напильник. Ошондо келип алактап шашып, акылы качып, келини кенжекеден болот өгөнү алдап сурап алат экен. Анан төштүктүн атасы Элеман кенжекеден өгөнү алдап эмне кылат экен? Сурап алат экен өгөнү. Өгөдө төштүктүн эмнеси бар? Жаны катылган экен, балдар. Айланайын келиним, дейт абышка. Кара жаак булдурсунумдун башы чыгып кетиптир. Ошону бекитип алайын, өгөнү берип турчу дейт экен. Өгөнү мага берип турчу, деп келининен өгөнү сурайт экен. Кенжеке кайнатасына бербеймин деп айта албай, алып берет экен. Кенжеке болсо кайнатасына бербейм деп айта албай, уялып анан кайнатасына төштүктүн жаны катылган өгөнү берет экен. Касиеттүү өгөөдө, это непростая, да? Касиеттүү дейт, напильник непростой, а волшебный экен. Төштүктүн жаны катылган экен. Эртеси күнү таң эртеңден турган абышка элди шаштырып көчүрүп жөнөйт. Анан кийин элдер көчө турган болуп, өгөнү болсо атасы эмне кылат экен? Унутумуш болуп, коломтонун күлүнө көмүп кетет экен. Коломто деген эмне дедик? Балдар, жаңы сөздөрдөн эмне кылдык? Окудук, Калың Кыпчак элине аман-эсен жетишет. Эртеси күнү Кудай урганчал өгөнүмү унутуп калыптырмын деп, ошону алып кел деп уулуна калп айтып ыйлайт дейт. Мен өгөнү коломтонун жанына унутуп калыптырмын деп атасы Элеман төштүккө айтат экен. Сен ошону өгөнү барып алып кел деп айтат, Төштүк өгөнү алып келүүгө камданат дейт. И төштүк готовится принести напильник, где отец оставил. Ошентип акылдуу кенжеке саканы чайынги тоонун чал куйрук артын күлазык салынган кол башындай ак баштыктын наркескен кылычынын өзгөчө касиеттерин айтып, алар менен аттап тондоп төштүктү өгөнү алып келгенге узатты дейт. Анан төштүктү аялы кенжеке саканы берип, чайынги тоонду кийгизип, чал куйрук атты мингизип, күл азык салынган баштыгын берип, анан төштүктү ошол өгөнү алып келүүгө эмне кылат экен? Жөнөтөт экен, узатат экен. Жолдо келе жатканда адамдан эстүү жаны бар чал куйрукка тил бүтүп, төштүккө желмогуз кемпирди кантип алдоону жолун үйрөтөт дейт. Анан жолдо келатканда чал куйрук адамча сүйлөп, төштүккө эмне кылат экен? Желмогуз кемпирди кантип алдоонун жолдорун үйрөтүп, төштүккө акыл айтат экен. Чал куйрук деген аты. Ушуну менен бүгүнкү биринчи бөлүмдү бүтүрөбүз. Дагы кийинки сабактарда дагы улантып окуйбуз, балдар. Эмнени түшүндүңөр бул жерден? Ким жөнүндө болду? Эмне жөнүндө окудук, балдар? Төштүк кимдин баласы экен? Төштүктүн атасы ким экен? Мени угуп атасыңарбы, балдар? Элеман, Элемандын баласы. Ооба, китепте бар дейт Данияр. Китепте бар, китептен да окусаңар болот. Интернеттен таап, мен силерге китепти көргөздүм, кайсы китептен окусаңар болот. Мына, таап, чыгарманы окусаңар болот. Анан кийинки сабактарда дагы улантып, биз силер менен андан аркы бөлүмдөрүн эмне кылабыз?